Урматтуу достор, урматтуу катталуучулар жана жалпы кыргызстандыктар. Бул видеону жана бул кайрылуумду бардык кыргызстандыктар менен жок дегенде бөлүшүп коюңуздарды суранам. Негизи биз адам баласы болуп, же болбосо кыргыз деп көкүрөк кагып, Кыргызстандын эли мындай, Кыргызстандын эли бийик, кыргыз эли акылман эл деп айтып, керек болсо ырдап келгенибиз менен айрым учурларда жөнөкөй колубузда болгон нерселерге колубузда эмес, арабызда, үй бүлөбүздө, жакындарыбызда, тегерек четибизде болгон окуяларга мындай бир туруп ташпоор мамиле кылабыз. Бир туруп түшүнүксүз, айбанча мамиле кылабыз. Бир туруп бир акыл эстүү адамдын кадамдарына туура келбеген иш аракеттерди кылабыз да. Мен кичинекей жаштыгым 10 жылы Советтер Союзу учурунда өттү. Советтер Союзу учурунда өтүп, ошол жерде мындай психология бар эле биздин коомдо. Эгер психологко кайрылса, бул демек мээсинен доо кетип бараткан адам экен. Мунун жүргөн турганы башкача. Бул псих. Керек болсо балдарыбыздагы жаш коомдо, тегерек четте, мектептерде псих деп мазактап ат койгондорду дагы көрчү элек. Мен ошондой коомдо чоңойдум. Психологко мээсинен доо кеткен, бир жалпы адамдардай болуп ой жүгүртө албаган, өзүнүн оюн туура эмес айта албаган, же болбосо өзүнүн кадамдарын көзөмөлгө ала албаган адамды ошолор барат деп ойлочу элек. Бара мен окуп, билим алып, жашоодо дүйнө жүзүн көрүп, жашоонун аркы беркисин көрүп атып, мен түшүндүм. Психологко бардык адам барышы керек экен. Психолог деген жана биз улуу муундан, акылман адамдан, көптү көргөн адамдан, улуу эже агайларыбыздан, айылдарда болсо кеңеш сурап, изденип, жүрөгүбүздө болгон бир муунду төгүп бергенге ары урунуп, бери урунуп айтаарга кулак таппай калабыз го, ошол психолог экен. Аны бара түшүндүм. Психологиялык оору буга эми оору деп айтып, психологиялык дарт, психологиялык абал, психологиялык шарттарга бардык эле адам кабылат турбайбы деп. Мен жашоомдо дагы психологко кайрылып, аны менен кеңеш алган учурларым дагы болгон. Мага дагы канча киши кеп кеңеш сурап кайрылышат, өзүңүздөр билесиздер. Мунун баары менден кеп кеңеш сураганы менен, бирок жалпысынан булардын көпчүлүгү, басымдуу көпчүлүгү булар психологко муктаж болуп турган адамдар. Эми мен башка нерсени айтып келейин. Бара чоңоюп атып, биздин коомго аутизм деген дагы түшүнүк келе баштады. Аутисттер деген бул кайра эле биздин коомубузда, бул деген мээсинен доо кеткен балдар. Булар делесоо балдар. Булар жарым жартылай ойлонгон, же болбосо толук кандуу ойлоно албаган балдар. Бул адамдар төрөлгөндөн, же болбосо кийин бара ушундай болуп калган адамдар деп, аны дагы мындай өбөн көрүп биздин коомубуздан чанып келебиз да. Бара мен башка нерсени түшүндүм. Буларды аутист деп, аутизм менен ооруйт деп айтпай, жана псих дебей, мурда псих дегендей эле биз дагы аутист, аутизм деп айтпай, өнүккөн цивилдүү коомдо буларды өзгөчө адамдар деп айтат экен. Себептенде ошоки аутизм деп диагноз коюп атабы, же ошонун белгилери деп койгон адамдарды цивилдүү коомдо булар өзгөчө адамдар деп коет экен. Себептенде алар өзгөчө мамилеге муктаж болушат экен. Өзгөчө өзүнүн дүйнөсү болот экен. Менин туугандарымдын, жакындарымдын арасында дагы ошол аутизмге чалдыккан балдар дагы төрөлө баштады. Бул биздин коомубузда абдан көп.
Баягы Бакыт Сыдыков мырза парламентке чыгып ошол аутизм көбөйүп атат деп доклад кылганда дагы коммунубузда ызы чуу болгону ошол. Негизи мен айтып кетейин, мен билгенден эле менин эле тегерек, жакын тегерек четимде 5 ушундай учурлар бар. Бешөөнүн тең абалдары ар кандай. Бирөөнүкү оорураак, бирөөнүкү жеңилирээк, бирөөнүкү башкачараак. Айтор ошол балдардын баары, азыр кеп балдар жөнүндө болот. Балдардын баардыгы ар кайсы деңгээлде ушул дартка чалдыккан, ар кайсы деңгээлде, бирок өзгөчө балдар. Ошонун арасында мисалы бирөөсү таптакыр унчукпайт. Бирөөсү болсо унчукпаганы менен кадимкидей эле иш шартын кылып жүрө берет. Сүйлөбөйт, бирок иштерди кылып жүрө берет. Адамдардай эле жүрөт, жүгүрөт, тигинтет, мынтет, тамак ичет. Башкасы болсо сабактардын баарын тыкыйтып жасап коет экен, бирок коомчулуктан качат. Башкасы дагы бирдеке. Анан мен ошолорду эле көрүп жүрөм да, ата энесинин шорунун катканы. Бизде аутизм деп диагноз койгон балдарды биз айтып коебуз дарылайбыз деп. Бирок аны социалдаштыруу, коомго аралаштыруу борборлору өтө аз. 3, 4, 5 эле бар. Андан бөлөк жок. Ал дагы бир кичинекей эле коомдор. Ошорекеге чалдыккан адамдар, ушул маселеге чалдыккан адамдар мени жакшы түшүнүшөт. Ага чалдыкпаган адамдар бизге ал өң көрүнөт. Бирөөнүн баласы калтырап титиреп атса, бирөөнүн баласы кыйкырып атса, же бирөөнүн баласы башка балдарга караганда башкачараак жүрүп атса, биз эмнегедир ага мындай терс мамиле кылабыз да. Же качып кеткенге аракет кылабыз, же көрмөкчөм салганга аракет кылабыз. Же мен бул жерде айтардын алдында ушерекини которгонго аракет кылдым. Кыргызча жалость деп орусчада айтканды кыргызча которгон бул жана бооруке деген туура келбей калат экен. Себептен де мындай биз байкуш деп бир мындай жаны ачкан, жаны ачыйт экенбиз да, бир байкуш деп мындай байкуш ушинтип калбадыбы деп бир кемсип жаны ачып турат экенбиз да. Ошереке орусча айткандай жалость кылып, ай жалко мындай болуп калбадыбы деп ошентет экенбиз да. Мен айтып кетейин дегеним, достор, мынакей Бектурсун деген жигит менен. Бектурсун деген жигиттин диагнозу ДЦП, детский церебральный паралич деп коет. Бул детский церебральный паралич деген жаш кезекте төрөлүп атканда, же болбосо муунуп калган, же болбосо ошондо травма алган, же болбосо ал курсакта кезде энеси травма алган, же болбосо алкоголдук ичимдиктер менен бир аралаш болгон, же бир наркотикалык заттар менен аралаш болгон. Айтор бир ошереки же эненин курсагында, же төрөлүп жаткандагы алган дарт. Ал адамдын кыймылдарына бир доо кеткен нерсе болот. Кыймылга жооп бере турган мээнин бир кайсы бир бөлүгү ошол жагы кичине мындай ошол жагына бир дарт болуп, повреждение болгондо, бир доо кеткенде ушундай болуп калышат да. Ушул видеону көрсөңүздөр таң каласыздар Бектурсундун. Бектурсунду көргөн Кыргызстанда, Бишкекте көргөн кишилер абдан көп, тааныган кишилер дагы абдан көп. Айтор ал киши ошол жерден бери, мына азыр айтып атат, 20 жылдан бери, 26 жылдан бери ушул жерде Бишкекте отуруп, кайырчы болуп иш кылат экен. Кайырчы болуп иш кылат экен. Кайырчылык менен иш кылат экен. Бул менин жалгыз ишим деп атат. Азыр видеодо уксаңыздар, туугандар, мээсинин тунуктугун карагыла. Сүйлөгөн сөздөрүн карагыла. Мектепте да окуган эмес, университетте да окуган эмес. Жашоо мектебин гана өткөн. Жашоо мектебин гана өткөн. Бектурсун дагы жанагы мен айтып кеткен жакындарымдын, мен билгендердин балдарынын дагы бир эле маселеси бар. Буларды дарылабаш керек. Буларды коом кабыл алышы керек. Социалдашышы керек. Бектурсунду чакырган себебимдин бир эле себеби болду. Мынакей жакында ЦУМга кирди, ЦУМдан алып туруп муну колоп чыгышты. Сен ал жерде кайыр сурап атасың деп. Башка жерде болсо мас алкашсың деп ойлошот экен. Тигинтет экен баягы себептен да өзүнүн баягы кыймылдуу аракеттерин көзөмөлгө ала албагандыктан. Анан биздин мамилебиз, биз коом кабыл албайбыз ошолерди өң кылып турабыз да. Алардын бир эле проблемасы, бир эле маселеси, бир эле көйгөйү бар экен, достор.
Бул алардан сураныч. Бизди ушу коомго кабыл алып эле койгула дейт. Бизди даарылап кереги жок. Бизден коркуп кереги жок. Бизди аяп байкуш деп кереги жок. Бизди мазактап кереги жок деп айтып атат. Бизге мүмкүнчүлүк бериши деп. Бектурсун айтат, ушул дүйнөдө ушу кайырчыдан башка кайсы кесипти кыла аласың десем, мынакей айтып атат. Мен балким жанагы доставщик болуп иштеп бере алат элем. Ошол эркиндей бирөөлөрдүн мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой мүмкүнчүлүк кылып бересиздерби деп атат. Мен бул видеону ошондуктан мен баарыңыздардан суранам, карап чыгыңыздар YouTube'да толук. 1 сааттан ашык кенен сүйлөштүк. Орусча да, кыргызча Бектурсундун тагдыры. Бирок Бектурсундун тагдырынын күзгүсү менен башка нерсеге көңүл бургум келет. Туугандар, биз коомдо мындай адамдарга бир эле нерсе, аларды жардам берип, аяп, даарылап кереги жок, коомубузга кабыл алуу. Башка өлкөлөр буларды кабыл алган. Биздин жана аутист балдарыбыз Түркияда окушат, чет өлкөгө чыгышат, башка жакка барышат да. Ал жерге барганда аларды укол берип эле, операция кылып эле эч ким дарылаган жери жок. Аларды социалдаштырып, эл кабыл алат. Кемсинтпей, басмырлабай, жөрөп кетпей, мазактабай, же болбосо боор ачып аябай жөн эле кадимки адамдардай кылып кабыл алат. Менин суранычым Бектурсундарды, башкаларды ушу мен чакыргандай эле 1 саат сүйлөшкөндөй эле кабыл алып, кадимкидей эле адам катары кабыл алып, колуңуздан келген жардамы, булар жөн эле кайырчы эмес, буларга кайырчылык кесип, ошол кесибине колдоо көрсөтүп, жана башка мүмкүнчүлүк болсо колдоо көрсөтүп, кадимкидей эле өзүң менен тең адамдай менен сүйлөшүп коюуну биз үйрөнүшүбүз керек. Биздин коом үйрөнүш керек. Биздин балдарга дагы ошону үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Сураныч. Бардык кыргызстандыктарга ушуну бөлүшүп, кадимки эле адамдар экенин өзүңүздөр дагы ынанып, башкаларга да көрсөтүп, буларды эч кемсинтпеш керек. Буларды биздин коомубузга кабыл алгыла деп аракет кылалы туугандар. Ушуга окшогон адамдардын баарын келгиле коомубузга кабыл алалык. Бул булардын бир эле өтүнүчү, суранычы. Рахмат. Бектурсун, салам алейкум. Алейкум ассалам. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Чакырып койгон доска. Рахмат. Бектурсун, эми биз башынан аягына чейин таанышалык. Мен чакырган себебим биринчи видеоңузду көрдүм. Видеоңузда жанагы сизди ЦУМ магазинден, ЦУМ дүкөнүнөн чыгарып коюшкан, ошондо көрдүм. Андан кийин менин дагы досум бар, ошо сизге кичине каралашып, жардамдашып турат экен, ал киши кайрылды. Анан деги эле ушул тегеректе буга чейин деле бир ойлорду жүгүртүп айтып жүрчү элем. Анан келиңиз дедим, сиз келдиңиз. Ошол видеодо жүргөндө дагы калпакчан экенсиз, дайыма калпак кийесиз. Дайыма. Жакында бул калпакты чечип Кышында чечесиз. 4-марттан баштап кийип барсам, кийин 5-март калпак күнү. 5-март калпак күнү. 5-март калпак күнү. Ошого карата 4-нөн баштап кийип баштап. 4-нөн баштап кийип баштайсыз. 4-марттан баштап кийип баштап. Суу помпасында чечип, жууп, жакшыраак кылып койпойм. Бектурсун, эми келиңиз башынан аягына чейин сүйлөшөбүз. Сиз азыр канча жаштасыз? Кудайым буйрса, декабрда 41 чыгам. 41-ге чыгасыз. Кайсыл жакта төрөлдүңүз эле? Өзгөндөн. Кызыл Дикан айылы. Кызыл Дикан айылына. Ошол жерде төрөлүп чоңойгонсуз. Жок. 15 жашыма чейин чоңойгом. 15 жашыма чейин чоңойгомун. 1999-жылы Шаркы келип
жатқан жер уже Ош базарда жаттым. Жерде каяқта болса дагы жеп жүрдүм. Бектурsun койторуңуз. Ошто төрөлүп ошо айылыңыздын атын айтып коесузбу дагы ошол? Кызыл Декан. Кызыл Дыйкан айылында төрөлдүңүз. Кимдин үй бүлөсүндө төрөлдүңүз? Шекербек деген менин атам. Сиздин атаңыз. Шекербекович болуп төрөлдүм. Бектурsun Шекербекович болуп. Бектурsun Шекербекович. Акибаев. Бектурsun Акибаев Шекербекович. Апаңыз? Анын аты Сайраш болчу, бирок аны кандай десем Төрөгөн апамыз баккан апа. Төрөгөн апамыз Багып алган. Чогулткан апа полкунат. Чоңойткон апаңыз. Ошол 82 жашында көз жумду. 2015-жылы атам делекке каршы атам дагы көз жумду. 2007-жылы 45 жашында. Ошо Сизди кичинеңизден багып алышты беле алар? ооба мени атам мени төрөгөн атам башка тил менен атка салса. Өзүңүздүн атаңыз? Өзүмдүн апам. Өзүңүздүн апаңыз? Бирок мен өзүмдүн атамдын колунда чоңойдум. Өзүмдүн атамдын апасынын Чоң ата, чоң энеңиздин колунда чоңойдуңуз? Жок. Атам менин бир эле атам бар. Бир эле төрөгөн. Ошонун күйөөсү. Мен бир жагымын. Наргиз аты мен. Бирок үй бүлөдө мен эң улумун. Улуусуз? Ой, эң улуу мен. Бирок башка болуп калды. Мен атамдын колунда калдым. Тиги эки апасынын колунда чоңойду. Биздин психологиябыз башкача болуп калды. Азыр үчөөбүз түшүнбөйбүз. Бири-бирибизди түшүнбөйбүз. Анткени апасынын колунда чоңойду тиги экөө. Апасы эмне десе ошол эле кылат. Менин психологиям башкача болуп калды. Кичипейил кылып чоңойткон. Сизди кичпейил кылып чоңойтушту? Ооба. Энем менен атам. Чоң энем менен атам кичипейил болду. Кичипейил болду. Сизди сен деп чакырбайбы. Эч качан. Баягы бурдагы советтер сайысында тарбияны мага берди да. Баягы советтер сайысында кичипейил бар эмеспи. Ошого мына кичипейил болуп бирөөнүн үйүнө барганда тарсого кол салба. Биринчи алар нан устуйсун, анан сен жеп башла. Биринчи эле келип барып тарсого кол салба. Ал сизи жок болуп калат. Сен жактан сиз жок болуп калат. Уят болуп калат. Деп чоңойтушту? Деп чоңойту. Сизди баккан апаңыз өтүп кеткен турбайбы? 2015-жылы. 2015-жылы. Атаңыз барбы? Атам дагы 2007. 2007 өтүп кетти. Жанагы сизди төрөгөн апаңызчы? Бар. Ал кайсы жакта турат ал киши? Россияда. Россияда иштейт. Бирок алар менен катташым жок. Катташыңыз жок.
Бир туугандарыңыз менен да катташыңыз жок? Жок, катташым. Анткени тиги күнөөкөр болбойм. Апасы күнөөкөр болбойм. Менен сүйлөшпөгөн адамга келип сүйлөшөлүк деп чалдырышым керек мен. Сиз жалдыраган жоксуз антип. Жок, мен 2 жолу бердим. Мүмкүнчүлүккө 2 жолу бердим. Артурга сүйлөшөлүк. Бир туугандарыңыз менен. Ой, келип сүйлөшөлүк. Кел мага. Үйгө кел. Балдар менен тааныштыр. Келин бала менен тааныштыр десем, жок. Биз сизден уялабыз. Биз сизден уялабыз. Сиз жолдо кайыр сурап жүрөт. Жумушуңуз мындай деген. Бектурсун, келиңиз эми кезек кезеги менен себептен бизди көп адам көрүшөт. Көп адамга ошол деги эле сиздин жашоо таржымалыңызды айтып, максат сиздин ой жүгүртүүңүз, жашаган турганыңыз, көз карашыңыз деги эле кадимкидей эле жалпы биздердей эле эч айырмасы жок деген максатта чакырып атам да. Себеп дегенде бул түшүнбөстүктөн болуп келди жанагы ЦУМдагы окуя. Ошого биз акырын бара жетелик, макулбу, Бектурсун, сиз көпкө сүйлөшө аласызбы, чарчабайсызбы? Жок. Бектурсун, айтыңызчы. Кайра жакшы мага. Сүйлөшкөн кайра жакшы. Сүйлөшүп жүргөн мага эмнеге жакшы? Сүйлөшкөн жакшы. Бат сүйлөө. Бектурсун, сиз Кызыл Дыйканда ошол жерде негизи ошол жакта төрөлгөнсүз да. Ошол жерде чоңойдуңуз. Атаңыздын колуңузда атаңыздын апасы чоңойткон тубай сизди. Сиз ушул диагноз азыр өзүңүз айттыңыз. Сиздин диагнозуңуз ДЦП. Детский церебральный паралич деп айтат, Ушул диагнозуңуз менен сиз баягы колунда эле чоңоюп келе берсиңиз. Мектепке сизди алдыбы? Мектепке берип көргөн. Мектепке, Кызыл Дыйкандагы мектепке. Чорубековке Барып көрдүңүз. Бирок макулдугун берген жок. Сизди төрөгөн энеңиз макулдук берген. Бакчы. Себеп? Себеби ал кезде аябай башка тилде аткен аябай слабый болчу. Анда сиз азыр сүйлөгөндү дагы өздөштүрүп калдыңыз да. Сүйлөй албай болчу. Анда сүйлөй албайт болчусуз. Пасалбай болчумун. 8 жашымда баштап жакшы сүйлөп, 8 жашымда баштап жакшы басып калдым. Ага чейин баса албайт болчусуз. Ага басып туруп. Бирок 8 жашка чейин мынча баспасмын. 8ге чыкканда басып, 8ге чыкканда сүйлөп калдым. Ата сүйлөй албайт болчумун. Ошондо менин апам, баккан апам берген жок. Сизди башка балдар менен кыйналат, түшүнбөйт. Түшүнбөйт. Бектурсун, сиз баягы берип көргөн деп атпайсызбы? Барып канча барып көрдүңүз? 1 класска бардыңызбы? 1 класска барып көрдүм. Канча барып көрдүңүз, эсиңиздеби? Бир көпүрдө 2 күн. 2 күн эле бардыңыз. Ошон апам айтты жок болбойт. Анан менин апамдын улуу баласы бар. Куланычбек деген. Ошонун аялы айтты. Апа, давайте интернатка берип көрөлүк. Жабап алды. Интернат бар болчу. Ошо жака Куланычбекке апамдын аялы жылдызат. Эми кечке бияка жүрөбүз. Интернатка берип көрөлүк деп. Макул деп. Апам ага дагы макулдугун берген жок. Бербей жүрдү. Бир айдай бергиде келген жок. Анан бир айдан макул деди. Макул эми барып көрөлүк.
Kандай kabul alат, Hmm. kандай bolot dep ayttılar. Ana vaha çeyin menin apam kança moldu alpar gördü. Kança brasırga alpar gördü. Pas geçse жақсы болады. Pas kenge alpar gördü. Себеби сиз баса албай аттыңыз да. O men bu basmay. Suyu almak bozgun. Gerek bozgun bakın. Çaydı. Чай да иче албайсыз. İşimin bir 8 yaştaki balaydı. Tay içe almak bozgun. 7 yaştaki balay. Tak mektepke barıp durdum ben. Aynekte oturdum. Ötken ketken Карап. kalkol. Ya ekili. İsmim var bu okudu. Birincisi ben. İkincisi. O şakta karap Отурдуңуз. oturdum. Бектурсун, жанагы бул интернеттагыны айтып атасыз да сиз, Yok. Жок, үйдөгү интернетте чек. Бектурсун, жанагы мектепке 2 күн алып барды деп атпайсызбы? Ошол күн эсиңиздеби 2 күн? Yok. Эсиңизде жок. Muhavin delat apa bol bekturur. Bol bakalat. Baldadık. Gördük bu. Ооба. Çurkap çıkat. Gördük. Al bu. Болбойт. Şöyle arta kalkalat. Бектурсун, сиз могу ошол жаш кезегиңизди кайсыл жаштан баштап мындай жакшы эсиңизде бар? Ошол жаш кезиңиздеги ошол учуруңуз кураңыз кайсыл жашты жакшы? 20 yaş. Ага чейинкичи Ağa çeyin öte kıyım oldu. кыйын болду. Şahda geldi. Жок, 20га чейинки эсиңиздеби? 20 жашка чейин. Kanca dayak yedi. Атаңыздан. Adam içip gelip adam ne der bakın. Gezip adam ne der bakın. Gezip kadın. Köp uçurup oldu. Урду. Suravay çıkıp gezin. Mümküncülük suravay çıkıp gezin. Köp urcu. Эмнеге урчу эле? Ну, зато şey yaptık. Ankenin ucunda bol kanıma. Сиз ДЦП деп диагнозду ата энеси эмне деп айтат? Төрөлгөнүңүздөн эле ушинтип калдыбы же кийин төрөлгөндөн эле? Terörgenden. Бектурсун, анан 1 айдан кийин азыр мынтип акырын кетелик кезеги менен. 1 айдан кийин сизди жалал абадка интернетке бериштиби? O internet berişti. Apamın makumduğu menen. Макулдуу менен. Apamın oğlu balasın menen. Kuvanes bek avanın makumduğu menen. Değişti. Yıldız. Интернетке бардыңыз, жалал абадка. İnternet. Ayakta bir joğa ketken yok. 9 ay. Apam barat. 9 ay. Aytım apa. Baktım. Калбайм. Babam Себеп? Жаккан жокпу? takkan yoktu. Эмнеге? Anken ayakta kanadı. Үйгө көлүк калганмын. Багы. Баягы үйдө жүрүп, свободно жүрүп. Интернетте жакшы карашпайт. Интернетте жакшы карашпайт. Жакшы карашпайт. Интернетте сизге окшогон диагноз менен балдар бар беле? О балдар бар болду. Аякта сөгүнүп сүйлөп, ошо балдарды. Men gele sөгүнүм, бирок кандай десем, бирөө тинеме тип койду. Сөксөм жок будум. Ооба. Жөндөн сөгүнүп
sürmeyi kendince min makılak kılbanda. Biz bir ders kılban. Бектурсун 9 ай интернатта болгондон кийин апаңыз келди. Сизди көрүп кетейин деп келсе керек да. Ой, beni görüp gidip geldi. Biroq ar günden ertedim apa yap gidin. Алып кетиңиз дедиңиз. Makul dip А. tügümet aldı. Документ алды. Ap gitti. Oldu o şubadın okudan da yok. İşlerden. Ошо бойдон эле апаңыздын колунда калдыңыз. O şubadın 14 yaşımız. 14 yaşımız. Apam kolunda kaldım. 14 жашыңызга чейин апаңыз бакты сизди. 14 yaş. Apam atam baktı. Апаңыз анан атаңыз. Ne Атаңыз бирок ичип келип урчу экен да сизди. Amen. Beni tutturgun adam ayağım aşağı. Al baldırdı apkelci mektepke. Nergiz ardurdu. Apkel okungalı apam vardı. Jakşı oy maksadı minen atet. Sen caraçkana geldin dip. Ankeni ögül. Azarışıp ketken 92 yılı. Ажырашып кетишкен. Amen. Сиз төрөлгөндөн эле ажырашып кетиштүү эле. Çok Allah Rusya'da cumhur kıldı. Tıkan satıyor. Bundan da materyal satıyor. Amen. Rusya'dan gelip neni tutturgun adam apasının yüzüne barat. O şaklın içet. Skandal çıkarat. Bu adam da adam da adam da nime kıldı. Pastam tavazlarda orada, akyanım orada adam atavaldı depti. Bırak adam ağlattı beni. Apatımın baykez aldı. O şu an kaçacak gidi. 92. Aballar çoğu baldırdı. Çoğu kının. Үчөөңөр тең, 3 бир тууган тең, бир ата, бир эне дестерби? Bir atap der. А берки сиздин тиги 2 бир тууганыңыз алардын мындай диагнозу жокпу? Yok. Bir element. А сизге диагноз койгондо кийин сизге түшүндүрүп айтыштыбы эмнеге мындай диагноз койгонду? Maka hiç kim etken yok. Дагы эле айтышкан жок ошону. Dağlar. Түшүнүктүү. Андан кийин баягы сиз ошо Кызыл Дыйканда жашап келатасыз. 14 yaşım. 14 жашыңызга чейин. 14 жашыңызда эмне болду? Ben özüm gittim. Эмне, сиз өзүңүз кетем дедиңизби? Yok. Hiç kim etken yok. Сиз үйдөн чыгып кетип калдыңызбы? Şöyle çıkıp gidip kal. Себеп? Sebebi. Yavuzun ne diyor? Ne de? Ayılda çalışacaktı bir ok. Gipti. Girgaz kartoşku. Sırıl basa. İş kılamdı. Emni iş kılam. Ошон үчүн кетем дедиңиз. А эми агачы сиз канча жашыңыздан баштап өзүңүз басып, өзүңүз сүйлөп калдыңыз? 8. 8-9да сүйлөп баштадыңыз. Sülopuz. En жақсы söyledim. 9-10. 9-10да. 8-8де сүйлөп баштадыңыз. 9-10до жакшы өздөштүрдүңүз. Biroq köp söylel baksam uzay bakı saygını başlasın. Жөнөкөй сөздөрдү эле сүйлөйсүз, ошентип сүйлөп аттыңыз да? Анан басканда да ошондо басып баштадыңызбы? 8-9'da. 8-9да басып баштадыңыз. Жақсы сөйлеп. Китеп окуй аласызбы? Kitapты
Okulam bırak. Kanadı. Birinci klastakıday. Birinci klасстагыдай. Birinci menen ikinci klastakıday. Жок, эгерде ал сиз үйүн чыгарып окуганда да мындай окусаңызчы, унчукпай окусаңыз, унчукпай окуй аласызбы? Окуй албайсыз. Yok. Үйде Kur'an var. Куран. Kur'an'ın yüzde bak Müslüman'ın kitapları var. O sonun çıkar böyle okun. Үйүнүн чыгарып окуйсуз. Ankara özüm çok yazan. Бул кийин. Эми сиз Бектурсун жашап мына 14кө келдиңиз, анан кетем деген чечимге келдиңиз. Эчтеке пайдам жок болсо, жардам бере албасам, жөн эле ушу апам менен атамдын колу Aldamış olsun düş. деп жата берем деди. Verin. Gibi özüm gidem. Эмне сизди мындай кандайдыр бир мындай атаңыздан же апаңыздан басым болчу беле же? Basımların bozuyor. Köp. Tehceli. Sezimi. Атаңыз таяктач экен. Апаңызчы? Apamдағы. Апаң да, Yok. апаңыз да. Apam. Nikah. Atam benimiz. Ankara ağlapadı. Ал апа. Ağlapadı ki. Başka bulut. Апаңыз Başka. Ошентип анан кетем дедиңиз, Кызыл Дыйкандан эмне кылып кетип калдыңыз? Кантип кеттиңиз? Jö. Жөө. O. Үйдөн чыгып эле жөө басып кеттиңиз. Jö. Кайсыл жакка кеттиңиз? Yeni çok kakacak. Ильичевкага чейин. O. Ankara yeni çok kakacak. Kızıldekan'da indi. Жийки айыл. Kızıldekan yeni çok kakacak. Bartım. Atos'a oturdum. Atos'a. Özgün'de bartım. Özgün'de de Osko. Cevap kapat. Algıs'ta 99. yıl Mart'ta. Cevap pişki. Poyuz barbacı. Çiniz. Taşket alkolu. Uşak. Akça yok. Gündükte biz ne yapıyorduk? Ab. Perbenikege attım. Pişki bana. Apket gelir. Dedim unçupan bartım. Belki kabine var bana. Özünü kabinirse. Bekte otur. Tamam söyle. Ötkündün. Yeni zakır. Başka zakır. Otururuz. Tamam söyle. Ötkündün. Bekte tekselmet. Өзүнүн купесине киргизди. Özünün kupasın. Bekte hiç kim tekselmet. Деди. Бектурсун, берки жана Кызыл Дыйкандан Ильичевкага барып, ал жерден машина менен автобус менен. Автобуска да бекер отурдуңузбу? Bekar. Ал жерден Оштон Жалал Абадка да бекер бардыңыз. Çok özgünden Calalat. Өзгөндөн Жалал Абадка бекер бардыңыз. Bekar. Angene alı vakti bari bekar basında. Avtobustan bekar. Divalı terkip tip bekar basında. Akçalban. Avtobustan bakın. Akçalban. Ulanın. Sırava tak. Cevap takın. Pardon. Anın pişki gel. Çiri cevap pişki gel. Бишкекке келдиңиz. Anı. Biri çerdim bilçimi. Turbaza degen. Анда Турбаза деген базар бар болчу. Karatis geldi. Базар бар болчу ооба. Ben o zaman Turbaza kaldım. Çitte kaldım. Osmazavka geldim. En güzgün okuyor bu. Osmazavka geldi. Osmazavka cazı barko. Bunun bu barbatı da. Atır çokuzu. Bunun bakmadı. Osmazavka geldi. Benim ne kadar olsa gel kaldım. деп ойлодуңуз. Сиз ал учурганды окуганды билчү белеңиз? O Ким үйрөттү сизге окуганды? benim apam Апаңыз үйрөттү. öğretti. Apam mında bas. Dilinde bas. Atam benimdeki çipezlik. Atam daha
Kişipey bol. Apam da kaçıyor. Кичпейги болду деп. Bundan basma digini bas. Tigini alıp bas. Urku. Biranın bölümünü alasın. Ооба. Ruhsat beni de al. Ruhsat bizi al. Ruhsat derisi alma. Kılığında. Sağdaki camın bol kulak. Uyak bol kulak. Ekibin sen siyeminin sürüsün. Saka hayra sırayı bulat. Bir o kasırı beni oylarım. Avadıkı çinekin. Туура экен деңизчи. O turakin. Анан көлкүлүү окуя болду. Ош базарга Ошко келип калдымбы деп корктуңуз. O. Kayra o. O gel kalsın bir de oynadım da. Ben şartı çarşı bildim. Şahane gel. Şahane o. Çağlamadan çağlayayım. Polsa düşüm. 35. hafta götürdüm. Al gezi 35. hafta parması da. Ооба. Bakın tasdikler. Ооба. At bilet yapmayın. Anladın. Uktap. Kaptırmayın. Alın ateşi bak. Sen kalkın. Bakı gerekli tutturmaz. Dış. Dış. Karası boş pazarda duruyor. Benim de kara hoşka gel kaldım. Tutmayın. Anladın. Turbaza biriyle aptos barfıyor. 24'ün 24 gün aptos. Amin bileyim. Alın. Bir şeyleri var. O dedi düş günü beraber sol jaka karagan asılım kibarga uşaktan gidip dedi. Uşağa bardım. Uşakta ne oturdum. Ama Turbaz'a da bir 9 ay 8 ay çağırdım. Teski. Kıtay Uygurlar. Ооба, ал жерде Кытайлар, уйгурлар көп эле. Anam. Abi atamın dost babası görüp kalktı. Ошол жерден. Сизди Yok көрүп калды. başka yerden. Башка жактан. Ben birinci çıkanım. Şu sevetizli bozuyor. Чыкканда сиз кандай чыккан? Сиз ошондон бери Бектурсун, сиз эмеден мына Кызыл Дыйкандан чыгып Бишкекке келгенге чейин кантип тамактанып жүрдүңүз? Акчаңыз жок. Kupeni getirip жүрдüm. Купелерди кыдырып. Ошо. Эме тамак сураппы? Ошо. Же акча сураппы? Акча сурап. Бул биринчи жолу сурадыңыз да акча. Birinci yol tamak surap, birinci yolu akça surap. Биринчи жолу тамак сурадыңыз, биринчи жолу акча сурадыңыз. Анан бул жерге келип, сиз ошо мен ушу кайыр сурап жашайм деп чечтиңиз да. Менин мындай максаттары жок болчу. Жөн эле кетем деп эле. Жөн эле кетип. Эмне максатыңыз бар эле? Жөн эле кетем, каяка болсо кетем деп. Каяка болсо да. Бул Бишкекке келгенде кайсы жерге жатып жүрдүңүз биринчи? Birinci Oş Pazar'da. Көчөдө элеби? Жок эми баягы ал убакта чапат болчу да. Асыкылда чапат болчу. Жаппайт болчу. Баягы Ачык болчу. баягы мындай жерде бар эле го. Аса ачык. Аса ачык. Аста ачык. Ошо жерде кыркыр бар болчу. Ошол жерге жатасыз. Кыркыны столтуп бир кырка стопап бир кырк бул. Үстүңүзгө жабасыз. Üstüm. Бирок март болчу. Март Айы. кыш чыгат болчу. Чыга элек. Кыштан чыгат болчу. Кыштан чыга элек суугураак. Суук болчу. Үшүп ошентип жатып жүрдүңүз. Андан кийин ошентип кайыр сурап баштадыңыз. Ошентип кайыр сурап.
Анан бир күнү атиги буга чейин сизди эч ким тааныбай жүргөн да, э? Ишim tanıma durgun. Анан бир күнү бир жакындарыңар ошол айылдашыңыз билип калды. Atamın dost balası. Ал көрүп таанып калды. Mırza. И. Mırza Papaca. Hemen atoma geldi. Babalar çağırdı. Bizikekle cırıktım. Atıp. Alpal şok. Atamda Алар эмне деп ойлошуптур? Алар сени жоголуп кетти деп ойлошуп. yol getirdim. Издешпептирби? Ostan izledi. Ostan cevap. İzledi. Çok benimle. Бирөө. Oşa Medeşen getirdim. Канча күндөн кийин ошо көрүп атат? Канчадан кийин? 9 ay 8 ay. 8-9 ayдан кийин анан маалымат алып атасыз. Olmaz. Barıtma mı? 8 ayda 9 ayda git barıtma mı? Adam şok. Adam tip bozu şok. Ama kadın akçası çok bozuldu. Kadın Bişkek'e gitti. Geçmedi. Анан ошондон кийин сиз качып кетип Бишкекте жашап жүргөндөн кийин мына сиз 8 ай 9 ай деп атасыз, кайра кыш келе атат да, сиз кайыр сурап жүрөсүз. Кыш келгенде кайсы жерге жата баштадыңыз? Uykular berdi de çatkındır. Уйгурлар берди. Çatı ağlanım beni ap gederi adam. Келиштиби? Gelip ap gitti. Шаарга келишти. Шаарга келип, Бишкекке келип алып кетиштиби сизди? O beni ap gitti. Bayağı dost balası alıp baktı. Oş peşke. Каттамында. Hazırdılar. Каттайт. Машина айдайт. Anan beni ap gitti. Кайра кызың дыйканга. Kızıldıklar. Ben bir yıldır. Ayıldan bir yıl. Şimdi kayra gel. Kayra gelsin kayra gelip bayım. Эмнеге жиниң келип кетип калдыңыз экинчи жолу? İşteki kılalmasam ben. Эчтеке кыла албайсың. Ketten götürüp yer kazalmasam. Su. Cügaraladı su karalmasam. Bana emne iş kılarım ayılda. Bakın birinci sözde alma baş osman düz. Çatışın girip Дагы качып кетип калдың. Dağa kaçıp gittim. Dağa atı belki Сизди жана биринчи жолу алып келгенде ошо атаңыз, апаңыз урушуштубу? Uruşkan yok. Урушкан жок, сабашкан жокпу? Savaşkan yok. Kazan kayrak git. Кайра Бишкекке качып кеттиңиз. Кайра алып кетишти. Karap gidin dedim ben ata dedim. Çok babam dedim. Барбайм дедиңиз. Makul dedim ben barayım dedim. Şimdi maka iş var mı dedim. Ошондо канча жашта элеңиз Бектурсун? Olsun. 17. 17'de. Aynı gelin bak 14 yaşımda geldim. 14 yaşıma çıkıp 15'ke baktan gez. 90'da. Birinci zorluk kaç geldim. Anı Ekimin bir girdim de. Bir yılın Ekimin bir girdim kayran. Ameliyat. Çok ben barban dedim. Aklı okum çok bozu. Aklı. Geçten götürüp atırda simmiskeni Sugara alбасаңыз. Sugara albazam. Simmiske kırk albazam. Emni maha. Emni maha. Tayta. Siz oynatar mı? İçim al. Düzgün Lanen etti makulu. Apana özüm. Etti düşündüm. Түшүндүрүп коем dedi. O zaman gitti. Eğer beni ayazda kalsam çarşının sının bilmek borcumun.
Айылда калсаңыз. Ошо таптусундагы билбей почмун. Ачуусундагы билбей почмун. Бектурсун, жашоонун таттуусу сиз үчүн эмне? Бактылуу болуп жашап күнүгө турасың түшүктөн. Шүгүр ошол таттуу. Ачуучу жанагындай бирөө мени уруш, бирөө мени жаман ачуу. Ошол ачуу. Бирок ар бир адамдын сыноосу бар. Алла берет. Кур'анда деп атпайбы? Алла жакшы көрдү. Адам сыноо берет. Алла жакшы көргөн адамын жалгыз жашоо берет. Бектурсун, эми айтыңызчы, сиз ошентип Бишкекте калып калдыңыз. Ошондон бери кайыр сурап жашоо кыласыз. Андан бөлөк эчтеке кылбайсыз. Андан бөлөк эчтеке жок. Сиз азыр кайсыл жерде турасыз? Азыр мен Фучка устоп жашаган жерим, мече издеген жерим. Жашаган жериңиз? Фучка, лесхозный, тумар чайхана бар го. Ошол жерден келгем. Ошо көзүм Ташкентке барган эле. Беш этажный. 5 кабат үйдө. Өзүңүздүн батириңиз барбы? Жеке. Сатып алдыңыз беле? Жок. Мага бир адам белек кылган. Бекер. Белек кылды. Ким? Атын деле билбейм. Мен мурда советский жебек жолду турсумун. Мурда советский жебек жолдо турчусуң. Келет. Ноябрь 25, 2015, 25 ноябрь келет. 25 ноябрь 2015 жыл. Ой келет. Lexus менен 470 келет. Салам алейкум Бектурсун. Сүйлөшүп болуп өтөт. Болот. Тааныбайсыз. Нелерди таанып болду, эки жолу көрдүм. Эки жолу акча берип кеткен. Атыңызды сурап таанышып кетти. Аны сол келет бары. Аны Бектурсун байке четке чыгып калып. Сизден жаш бекен ал? Бир эле жаш. 85 анын 14 декабрь. Сиз 15 декабрь 84. Анын сурет паспортуңуз барбы? Дед. Бар. Паспорт бар. Жерсең ал келсе Босокодо жазат. Азыр Ак Босокодо турат. Жок, ал келсе мен Ак Босокодо жазат. Ошондо Ак Босокодо. 229 53-тө. Сиз Ак Босокодо ага чейин эмне кылчу элеңиз? Ижарага батир алчу элеңиз? Ижарага алчумун. Көмүр алчумун. Көмүр менен хозяйка чагып берчү. Хозяйкам аты доктор Гулече. Доктор Гулече. Көөсү Тойчубек. Тойчубек. Алар менен 7 жыл жашадым. 7 жыл жашадым. Жакшы адамдар. Анан кийин Ак Босокодо жашап жүрдүм. Анан теке бала келет. Паспортум барбы деп сурайт. Бар. Паспортуңузду бериңиз. Паспортуңузду сиз тиги Кызыл Дыйкандан алдыңызбы же бул жактанбы? Буяктан Ак Босокодон. Ак Босокодон алдыңызбы? Ошол жанагы доктор Гүл деген кишилер жардам бериштиби? Ошол жардам берди. Паспорт алганга. Паспорт алганга. Пособие алганга. Ошол жаздым. Аларга кантип жолуктуңуз эле? Алар эмне? Атам бар. Geçip жүргөн атам бар. Жүргөн атам бар. Сап бергем. Мурда алар сунда иштечү. Тамак сап. Сумда.
Tamaktan. Ne kakmaz. Sanatız güçlüydü. İştesim. Ben kadar kayıplıdır. Rubin barko. Ni Bana da koru. Rubin bari. Bardılar. O. O sonun canını oturdum. Abi etke gelsin. Tamaktanım. Ama birbiri dilim. Çerzim. Atımı. Etkin. Gel. Gel. Tabak var ruplar. Tabakta koyun. Doktorcu. Adamın. Adın atım. Atım durup. Atım var sabır koyun. Doktorun eşeminin tutucu baget. Atıma sabır Verip koy ne sizde. O soğudun tanır. Oyunda kaldı. Ha кийин кайра келгениңизде сизге ошо батир берген турбайбы ижарага? 2010 yılı. 2010 yılı bardım ben. Ha ошентип азыр ошо жерде жашап атасыз 2015-жылы жанагы жигит келди. Canakı cicik gelip böyle Аты ким? atındılı Унутуп калдыңыз. oturup kaldım. O sol gelir. Pasportu surat. Э, Barbe. э, Bar. Gel. Erden çenes kısal koy. Çenes kısal koy. э. Biz bir yere parazdı. Makul den. Makulda kendime sapmayım. Amen. Saat 3-4 gelen sızdap gelip 3-4 bakalı güttüm çok ne diyeyim ve sendir daha git ve sendir daha git kalam tasarrabatta Sierra degen kafeye barbacı. Бар болчу эсимде Сиера. Sierra Ооба, o tasarrabakka barpın kove ичтиңиз. zakaz berbeyim mi? Buyurmak berbeyim mi kove? Çağılı buyurmadırım. Çağılı kove çıktı. Çıkında maha çalak balı. Телефонго чалат. Vektorsuz ki kartınız. Ben o zaman get kalktım aha. Tasarrabatta oturup. Uşakta bolturup uzun lazım bana. Gel masada kızal. Tez kırıp al para. Тез группка. Almaz. Bagi gel. Тез групптун жетекчилеринин бири. O yine annen direkt almak bak alan. Bari beni tozot. Вот наш знаменитый Bektur Zıbayken nakine sigara dedim. Amen istekeni düşünmem. Ne istekeni düşünmem. Onun çara kız satıcı kız. Sırıttırdı apgelet. Jodum beregenin o sırıttı. Mala bütün bir yarım yıldan bütün o şu babakalım engel olattı. Atidet. Amen istekeni düşünmem. Cenab-ı Bağ'dan sonra bu emne. Biz uçacaksı işte kırkaya bak dediğine ruhsat verecek. Amen şu boltran. İstekeni düşünmem. Ошондо сизге ошол Lexus айдаган жигит белек кылдыбы же бул курулуш компания белек кылдыбы? Bilek düzeyden. Бала курулуш компаниядан сатып алып берди O сизге. satıp alıp ben takım gelişim. Ne? Түзүп, баарын төлөп, Barın dört tur. 15.000 dolardım dört tur. 15.000 dolardım bir tur. Son gitti. кетип калды. Annem tiki saçı çıksadı. Siz bu halde gelişim ki. Кол коюп коелу. Kol kapağız kaldı. Bunu kim kıldı? Siz birbirine koyunuz. Ben etleri koyun dedi.
Çarak balada kay, çarak kızları. Erden geliniz ki giden aldı direktör gelip kol koyup bugün geç balkalı. Erden sat doğdu bu kare gelin kare gelip kol koyup gidiyor. Takırdıp gidiyor. Anın ben dünya boyu uktalar. Dünya boyu uykucuk. Elimden boy bunu Düş. gücü çöneler tabırsalı hep durdum. Ay yakın benim partım bir bakın geldim. Bu parası dedik kafenin barbacı. Deminden dedim bu. Baba barbacı parası. Deminden espresso president. Espri beka. Sen jota oktamam president. O ben oktayacak mı? Situasyon başka zaman başka zaman durur. Çüstüm bilim. Son stajı bile tuttu. Başka da çüstüm espresso. Emne diyorsun. Yeni başsakay. Skitke. Скидка. Anonlu. Hadi be. Nişütü ya. Kim? O şalı öğretken bana. Espresso iskendi. Espresso içkeldi. O şal bana öğretken. Hani. Etetim dilen daha uçur. Desem. Gülüt. Бектурсун, когда вы русский язык выучили? Kekte yok. Kurt. Бишкек приехали. Ama şarkı gelginde. Orası benim. Orası süresi. Я хочу, чтобы вы сейчас поговорили по-русски. Ну, хорошо. Как вам удобно? Вот как вы учили русский язык? Просто вот так общаясь? Да, я просто общался с людьми русскими. Я слышал, как они разговаривают, как они ведут себя, как они, как они спрашивают, куда-то ехать, как-то ехали, спрашивают, как прощение. Извините, пожалуйста, туда. И вы не могли остановиться там. Я слышал. Бектурсун, вот вы сейчас свободно на русском языке разговариваете, да? Все понимаете? Да, У вас дома телевизор есть? плазменный. Плазменный даже. Да. На еще на 3 года интернет ахнет оплачен. Оплачен. И сейчас телевизор смотрите. Да, Вот. телевизор через сотку смотрю. Через сотку даже смотрю. Английский, русский смотрю. Даже английский смотрите? Да, только через перевод. Сурдоперевод. Нет, нет. Ошибка. Когда разговаривать русский даже... Титры там. Нет, без титров. Вы же разговариваете на английский. А у вас есть переводчик. Да. Анан аңгычен үйрөнөйүн деп атасызбы? Ну, 20 жылга чейин до 20 года до коронавируса ходил на курс, английский курс. На курс английского? Да. Карпинка, доктор. Скул. Английский курс ходил. Ага барып эмне кыласыңызчы барып? Ну, у меня есть уже квартира. Я хотел чему-то научиться. Я хотел свою жизнь заново начать. Хотел. И как коронавирус упал,
Sonra ya biraz tanımak. Я тоже программистом стать хотел. Вот мой друг Джо Марти с обыкновенным. Мой друг Джо Марти. Он говорит, доктор, давай попробуй программ. Я не шарю английский. Там нужно английский. Давайте попробуй. Получится, не получится, придем. Азамат кыргызча өтө экен э? Кенен сүйлөйт турбайсызбы? Мақұл. Кенен сүйлөйт экенсиз да баарын. Баке, су бар ма жоқ па? Бар. Суу бар. Топтото, бул татал бетте. Бектурсун, азыр жалгыз жашайсыз, э? Ооба, жалгыз. Сиз башынан эле жалгыз жашайсызбы? Ооба, башынан эле. Бирок менин максатым деле бар. Үйлөнүп, атамдын жолун жолдойм деген максат бар. Бирок ошол максатты үйлөнүш оңой. Бирок үй бүлө болуш кыйын. Үйлөнүш оңой, бирок үй бүлө болуш кыйын. Ооба. Эмнеге? Үй бүлө башка сөз. Ал үйлөнүп болду. Ал башка сөз уже. Үйлөнгөнлүк кийин оңой эле. Бирок ошол үйлөнүп үй бүлө болуш кыйын. Кыргыздан бир сөз бар го. Сөз менен айтып оңой. Бирок кандай кыргыз кыйын. Сөз менен айтыш оңой, бирок аны кылыш кыйын. Ооба. Сөз бере жолун. Бирок сөздү аткарыш кыйыныраак. Туугандарыңыз үйгө келип турабы сизге? Жок. Менден уялат. Башкалар менен сүйлөшкөндө уялат. Siz misal meni gördünüz. Sizge bir söyleyin. Siz beni görerek de uyalas bile ki uyalmak bile. Мен сизди көрмөктүмүн мен кечирим сурайм. Çok misal ettim. Мисалы, жок эми мен жашыраак кезде балким мындай уялып эмес баягы балким сиз менен жолукпайын деп мындай качып кетмекмин. Мен азыр башка деңгээлде болуп калдым да. Чай, суу иче аласызбы өзүңүз? Ооба. Сиз баарын эле өзүңүз кылып турбайсызбы? Ооба. Кир чукан өзүм. Кирди да жуйсуз. Ооба. Машинага салып коюм болду. Машинеңиз да бар. Компания берип калган үйгө киргенде. Бектурсун, сиз азыр эми мына ошол 10 үйдөн ошондо 14 жашыңызда, 15 жашыңызда кеттиңиз да. Же 14? 14-кө 15-ке кеткен. Ошондо кеттиңиз. Ошондон баштап бүгүнкү күнгө чейин сиз кайыр сурап жашайсыз. Ооба. Бирок мен аракет кылып көрдүм. Эмне аракет кылып көрдүңүз? Неме ачып көрдүм. Компьютердин услугу açıp gördüm. İlk o hesabım vardı. Kreditke kompütür al gördüm. Arka belki bir ok direkt karşı almak zat.
İşke aşmadı. Eski arsma kaldı. Sebep E, Konkret konkurent көп oldu. canındayım. Hamburger satkan bala aldağı hamburgerin usulü Kılıçtı. kılıçtı. Al gelse mınavı mabilin tekemet çok bozuda. Yem bak çok bozu. O da çok bozu. Ağzının orasını bayağı hamburgerin usulü altı berkin çözdük telefon dönüler kırpayım babi. Ama bak da izide sahne nen savcımı sıra köpek kız kılıyor. Ошондо бир аракет кылып көрдүңүз, болбоду. Deleke karşı bol bakalım. Түшүнүктүү. Жанагы кээ бирөө коомдо дагы айтышат го, кайырчылар аябай бай болушат, окмуш акча көп табышат депчи. Ошого кандай карайсыз? Neden? Men bu bayrakımda dili yok. Bu bayrakımda da çok. Bayımız günümdük tamakıska cihat, kofe sobe, espresso, kinosunu oku barkana, kim gidecek algana, keçi yakınını tut. Bardım giyim algana, tutturdu. Кийимдерди сатып алдыңызбы? Özüm satın aldım. Top özüm. Barileri tapkalatsım giyimge gede. Tapkalatsım tamak ıskı gede. Азыр кайырды кайсы жерлерден сурайсыз? Көчөлөрдөн, O жолдон? yolda. Жолдон. Бир күндө канча саат турасыз? Bunun yaş geçse 12 saat dürdüm. Yaş geçti. 25, 26, 30. 5 saatim ne? Hazır olsa. Hazır olsa. Destek çok güzel. Bu 2 saat tuturum. Min zaman ki ikimiz zaman çıkam geldim. Balı. O sol yedim. Үйгө кетесиз. Досторуңуз барбы? Dostlar var. Allah dilerdi de bekler yazım kirbusu sonra biz kirkimit pamuk çadım biri çomar degen toz baba bakı zapirdim mine programız okuga Murat Bey beti gurmet istesi beti sorusu sana çıktı istesi o soruları sırada çözüm gerek başka sonra arka bir çınarada pasen barbocu ekmeğin sonra nasıl asamada eski yolda pasenin barbocu o şey haber tüp cümle Allah'tan hadi çözüm gerek başka sonra çıkıp makul sonra dem Бектурсун, Бишкектен бөлөк башка жерге бардыңыз беле? Өмүр бою Бишкектесиз. ömür boyu 25 yıl 26 yıl boyu sardım ben Biskek'ten şaka gittik yok mu? Şaka park gördüm yok mu? Bırak 2013 yılı Almatı'ya park gördüm. Алматыга барып көрдүңүзбү? Ооба. 10-njy жылы. 13 yılı 13-njy иң sardı gördüm. Sardı көрөйүн деп. gördüm mü? Ne sardı görüp gelip bırak aradan 12 yıl öttü. Канча жүрдүңүз Алматыда? Bir yıl gün Бир эле күнгө эле барып келдиңизби? akse çok bozu akse
акчаны Астанадан Астанага барайын деген Астанага дагы бара албай калдым. Бектурсун, мына баягы күнү окуя болду го, сизди тиги ЦУМдан кубалап чыгышты, менин билишимче. Мас деп. Жок, жок, мындай болду. Ситуация мындай болду. Мен келип Бителге барып, Бителден Сингирди восстановление кылайын дедим. Анан биризи мени танып Бектурсун можо бас QR код деп деди да. QR код деди. Акыры күзөт акыры болбош деген бала атыңа сытырды. Кайра сурап турат депчи. Мен келесом поход не кайра сурап. Менин жумушум бар. Кудак жүр. Күнүгө 2000 3000 2000-3000 табасыз. Кудак шүгүр. Ошол мага жетет. Мага эмне кереги бар. Келе сунда. Кайра туруп. Анан тиги атынан сатырып дагы адет мага сендет кайра сурап жүрөсүң. Мен айтмай. Сиз мага ошону көрсөтөт. Алды QR кодун берди атпайбы. Анан мен айттым. Сен деп байбым. Мени сен деп чыгарбайбы. Аны мен эже чоң десем, ал мени мага сиз жок кылатпайбы. Сен деп кайрылып жүрөсүң, сен келбе деп. Келбе, чыгып кет дейт. Ооба. Карабазбы. Маселе жаратма. Өзү багы. Эмне тапат. Бир сөз бар орусу. Человеки судят по внешности. Адамды көрүп туруп, адамды багы кыргызда бир сөз бар го. Жаман адам ою жаман. Ал адам жаман оюнда болук. Кайсы сурап жүрөт. Бектурсун, сиз интернетти колдонгонду билесиз да, э? Билем. Сиздин аккаунтуңуз да барбы? Бар. Инстаграмда. Инстаграмда, Фейсбукта дагы бар, Инстаграмда дагы бар. Аны сиз кантип колдоносуз? Эмне кыласыз? Сизге жазышабы? Сүрөт чыгарасызбы? Жөн эле мен Жаңылык көрөсүз. А бирок сүрөттөр чыгарасызбы, чыгарбайсызбы? чыгарбайм. Мен ачыгын айтсам, менде кандай десем жүрөгү сүрөккө түшүп, сүрөттү көчүрүп, андайга өтө деле жакын эмесмин. А тиги үйлөнсөм деген оюм бар деп атасыз, кантип табасыз Жубайды? Эми мындай да, кандай десем, мага сулуулуктун кереги жок. Бүтүн нерсе суу. Керек болсо мынау биз отурган деле суу. Жарыктан Алла бүт суу. Баарын сулуу кылып жараткан. Керек болсо бакы жол боз, арыстан бүт баары. Бүт сулуу, жаныбарлар сулуу. Бирок жүрөк таза, жана ою таза. Ошолор керек болот. Намазга жакын. Ошолор. Түшүнүктүү. А Кыргызстанда бул көлгө барып көрдүңүз беле? Көлгө барам. Сен бар. Жыл сайын барып келесизби, э? Ана Жомарт деген досум танысы бар. Бар. Деп. Баягы сизге там алып берген киши ошол бойдон сизге чыккан жокпу?
çıkan yok. Gerek bozu, gerek bozu, gerek bolsa. Biz de gelip koygan yok. Kanca yol çıktım. Geldim yok. İzlediniz. Çok ben Nikirası verip tosta götürgen de bir ötken anın üge gelip ketmesmedi. Çok rahmet. Ketip kalgan. Kim ekenini bilbeysiz. Yok bilmem. Yaxşı, yaxşı. Açık anlatsın. Tol gel. Almaz mı bakya bilet. Oldu başka hiç kim bilmez. Almaz paketinden al. Sırasasa. Usundu. Usundur. Dile çok bilet. Tanımamıştım. Yaxşı, yaxşı. Bektursun, ДЦП'дан бөлөк денсаулығыңыз қандай? Şükür. Жақсы тамақ жеп, жақсы тамақ тонап Доктурга барып көрүнүп турасыз. барып тұрып, куда болса 16 декабрь Воронцовка жатқан еді. Дос 15 менен туған күнім 16 15 декабрь туулган 16 жатқан адам 15 декабрь туулган күнүңүз 43-кө чыгасыз. bir. Ай, 41-ге чыгасыз. 41-ге чыгасыз, Азыр 40 жашыңызда экенсиз да. Ола. Жакшы. Бектурсун, элдердин көбү жакшы мамиле кылабы же жаман мамиле кылышабы? Men ekige bilalman. Sizge suro menen joparsam. Zatlı. Ушат, албетте. Aldı kokoluz. Beş koluz. Tembi. Тең эмес. Sizi soğuk var mı çok mu? Жок. Bak. Olsun de. Yani olsun de. Ушундай жооп, Beş koldan tegimiz adam akındır. Oğlum. Beni paydet. Beni restoranda oturduk. Kızlar bilen. Ушинтип дагы айтышабы? Oğlum. Eskender doldur. Alın bağlı. Gönül burusu. Gönül burkan sebep çok. Restoranda oturan kızlar bilen. Restoranın içine askerler dolduruyor. Sabahda dolduruyor. Askerler dolduruyor. Hatta ben restorana varamıyor. Kızlar bilen. Barmen. Yalnız bu barış mümkün. Kibar kavuska, iralakska, ustaga, faizaga, tezi şiraka, barış mümkün. Бірақ kızlar beni işkecen barga demezdim. Аны каяктан интернеттен угуп каласызбы же? Çok menin bedme atkenler oldu. Ушундайлар болду, Selvet kızım restorana barıp yürürdüm. Hatta men barkın çerim faiza. Barkın çerim kimam kabız. Sen restoran oturup buka jetip yürüyorsun kızlar meninde. O degenler var. Yok amin. İçi Ичи күйгөндөнбү? Nerinin oyunca. Эмнеге ичи күйүшү керек? Ankemi. Ne kadar işte kıvamet var. Min barka jirdi. Kiyoga varap. Kabe. Kabe var. Tabakı. Ошол жерге бара албайт. Usisirke baralmazsın ben. Görü kalat. Bakın ikinci sesli. Atkemi. Kemal adamın oyunca ben diyeyim. Бектурсун, азыр туугандарыңыз барбы? Бар bir ok beni. Эки бир тууганыңыз менен сүйлөшпөйт экенсиз, мейли. Алар азыр Орусиядабы же бул Кыргызстандабы? Rusya'da. Россияда. Кыргызстанда жанагы атаңыздын, апаңыздын туугандары барбы? Бар. Но hatta Karazu'da.
алар менен катташ. катташыңыз жок. Кызыл дыйканда тиги сиз чоңоюп өскөн там эмне болду? Сатылып кетти. Сатылып кеттир. Ал тамды ким сатып ийиптир? Башка балдары бар беле тиги? Атамдын байкесинин аялы. Сиз ошо апаңыз, атаңыз каза болгонун кантип билип аттыңыз? Ну, мага чалат. Телефон чалат, айтат, кабар айтышат. Анар абичим чалатты, чалып айтты. Ушуна жүрмөй Сиз бардыңызбы топурак салганы? бардым. Апаңызга дагы, атаңызга дагы? Ооба, бардым. Азыр бир мындай жакын байланышкан, сүйлөшкөн туугандарыңыз барбы? Эч ким жок. Жакын дос балдар бар. Барчы кызыл дыйкандыктар менен сүйлөшөм. Аялдаш дос. Телефон менен сүйлөшүп атасыз. Жок, жок. Дерде чакырага чакырат. Чакырышат. Барбам десем болбойт. Сүйрөп чыгат. Бас сен акча, сенден акча суратабыз. Давай. Чык. Телефонду өчүрүп койсом, үйгө чыктым. Чыктым. Аны аны жок барасың. Мен жомарт дагы досум чакырат. Бас кебап кылышкы баркал. Барып каласыз. Мага Бектурсун, эмне кыялыңыз бар? Кыялыңыз барбы, кыял? нерени кыялым. Мага элек жумуш болсо жакшы болмок. Сиз мисалы азыр бизди көп киши көрөт. Сизге ылайыктуу эмне жумуш ылайык болот деп эсептейсиз? Доставка болсо жакшы болмок. Доставканы алып бара аласызбы? Ооба. Багы яли ток менен жүргөн неме бар коюп индиме белди. Кыяска ток менен жүргөн. Ошол болсо жакшы болмок. Ошол болсо. Яндекске кошуп аркы берки кылдырсам через карта менен барып эле кылмапмын так. Мен баягы орус саткан water берет своего деген жаштык өзүн алатпайбы. Доставкага иштей алат элеңиз. Дагы эмнеге иштей алат элем деп ойлойсуз? Менин дээри максатым бар болчу. Мобильный аксессуарлар ачсамбы деген. Ушу жакшы баарын болгондо. Анын былтыр мурабей алайын деп калмын. Мурабей менен дагы иш кылсамбы деген максатым бар болчу. Ал дагы тилекке каршы нары жалга калды. Мурабей айдай аласызбы? Айдап көрдүм бирок. Болбойт бекен. Эки жакты нормаль керек. Түшүнүктүү. Доставщик боло алат элеңиз, Ой. Доставщик мобильный аксессуар. Мисалы мага интернет магазин болсо ошого чехол буйрмап берсе алып барып бербеймби? Сумда тааныштар бар. Сумдан ушу сумдан алып жеткизип бермек менен. Мага оңой эле болмокта. Эгерде интернет магазин жардам берсе, интернет магазин ачып берсе жакшы болмок. Үйдө отуруп эле иш кыла бербекмин. Же доставка, же интернеттен магазин, телефон, же чехол, же любой товар жеткизип бере алмакмын.
Бектурсун, биз 1 сааттан ашык сүйлөшүп атабыз. Биздин бишкектиктерге, биздин кыргыз элге кайрылууңуз барбы? Бар. Кайрылыңыз. Эми урматтуу кыргыздар, рахмат. Калган ишиңерге рахмат. Ушун бар же жок деп жазам бери хан жазам берка рахмат. Бул дүнү жакшы жакшы дагы болот, жаманы дагы болот. Жамандыкын аз бололук. Жакшы бактылуу болсун. Алла ыраазы болсун кылган иштерге. Ошо. Болдубу? Дагы эмне дейм? Жетишиң мырза. Рахмат бүгүн келгениңизге. Сизге дагы рахмат. Сиз менен жакшы баарлаштык, көп нерсени элибизге дагы жеткирип алдык го дейм. Мен дагы элге кайрылып айта турган сөзүм бар, аны сизди узатып ийип айтам. Телефон колдонуп экенсиз, интернеттен анда көрүп аласыз анда. Интернетке чыгабычы? Телевизорге чыгабы? Жок, интернетке чыгат, YouTube'га чыгат, Instagram'га чыгат. Бирок толук YouTube'га чыгат. Толкун мененби? YouTube'ду көрө аласызбы? Ооба бар, YouTube бар. Ага. Телевизорда дагы бар YouTube. Жакшы, ошол жактан да көрүп аласыз. Жана плазменный телевизорубуз бар турбайбы? Бар. Ишиңиз ийгилик, ден соолугуңуз чың болсун. Сизге бирөөсүгө дагы Өмүрүңүз узун болсун. рахмат. Бизден кичинекей белек. Келин Мен билген жокмун сизге эмне керек, эмнеңиз жок, мындан ушу кичинекей белек. Аман эсен болуңуз, Бектурсун мырза. макул. Сиздер ишиңизге ийгилик. Рахмат, Бирөөсүгө тендолук. рахмат. Uzun Arfem ucu kızılge kızmaz kılıp bile gülümeyin ister. Oğul gülleri Бекен болдук. deme.